Эмне көптөр көрүп алып, мен балам ыйлап калыптыр, шыркырап жаман тамак берип коюптур, анан мектепте мугалим уруп коюптур, урушуп коюптур Do you speak English? Жо. Два! деп олтур. Биз тарбияны мектептен, садиктен, вуздан күтөбүз. А тарбия эмнеден болуш керек? Өзүбүздөн ата эне тарбиялаш керек. А жанагы болуп аткан окуя, бала өзүнүн ордун ошентип табат, самоопределение болот. Ошондой кыйынчылыктан чыккандан кийин бала андан кийин ошондой турмушка бекем болот. Келгиле өзүбүз тарбиялайлы, мурункулардай кылып. Мурунку демекчи, биздин убакта ата энеде мындай ызы-чуу жок болчу. Бүгүн биз балдарды тарбиялаган ордунда кайра ызы-чууду көбөйтүп, шайтанга тапшырып коюп атабыз балдарды. Кантип ызы-чуу, балдардын көбүнчө кырылышат, урушат, талашат, ажырашат. Кандай ызы-чуу концерт музыка менен шалаңдашат. Проблема акча багыш керек, тигин алып келиш керек, вузга акысын төлөш керек. Өзүбүздүн ызы-чуубузду балдарга жугуштуруп атабыз. Коруйлу балдарды. Коргоонду билейли. Шайтандан коруйлу. А кантип корушту биздин дем салган балдар мындай түшүндүрөт.